Түменбаев Акылбек Тогузбаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Курманкул Токтаралиевич, сиздер билесиздер, ошол Казакстан Республикасында Алматы шаарында Кыргызстандын жараны ошол Алматы шаарындагы Алтын Ордо базарынын негиздөөчүсү, жетекчиси Маркабаев Эрмек деген Ысык көлдүн жараны соттолду Алматы соту тарабынан. Ошол жигит Кыргызстанга качан экстрадиция болуп келет? Акылбек Тогузбаевич, бул иште мен өзүм жеке көзөмөлүмдө кылмыш иш козголгондон баштап тергөөдө бүгүн соттон чечим чыкты, өкүм чыкты. Биз жиберген кагаздардын негизинде жоопту алдык. Бүгүн экстрадицияга бербей жатат. Анткени ошол базар боюнча да, мүлк боюнча да фактылар чыгып атат. Күбөлөр бар, сурай элекпиз. Ошолор тактап алгандан кийин экстрадиция маселесине кайрылабыз деп казактардан жооп келди. Буну биз телефон аркылуу да, кагаз жүзүндө да бул боюнча иштешип атабыз. Рахмат, Курманкул Токтаралиевич. Ушуну тездетип, аракет кылып, иш жүргүзүп, эми баягы Кыргыздын жараны болгондон кийин Кыргызстанга экстрадиция кылып алып келсеңиздер. Экинчи суроом, Курманкул Токтаралиевич, мына буга чейин өзүңүз отчетуңузда айтып кеттиңиздер, канча иш козголуп, кайра канча иш соттук иштерине барып, кайра соттук иштеринен 380 иш кайра акталыптыр да. Ошол акталып жокко чыккан иш боюнча бир мындай жоопкерчилик бирөө алабы же иш козгоп кыйноого алып, анан кийин сот аркылуу акталып чыгып кеткенден кийин эч ким жооп бербей эле калып кала береби? Жогоруда сиз айткан сот тарабынан акталган кылмыш иштер боюнча прокуратура, Ички иштер министрлиги, ГКМБ өздөрүнүн кызматкерлерине карата бүт чараларды колдонду. Кандайдыр бир мыйзам бузуучулуктар болсо, укук бузуулардын негизинде административдик жоопкерчиликке тартылды. Ал эми эгерде билип туруп, жалган тергеп, сот билип туруп чечим чыгарган фактылар болсо, биз кылмыш ишин козгойбуз. Бүгүнкү күндө бир гана Нокен районундагы мурдагы Северлов район сотуна мыйзамсыз чечим чыгаруу боюнча кылмыш козголду. Бүгүн азыр тартип комиссиясы макулдук алууга жибергенбиз, иш тергелүүдө. Ал эми башка кызматкерлер боюнча билип туруп мыйзам бузуу менен иш тергегендиги бүгүн далилденген жок. Эгерде ушул 300 кылмыштын алкагында ошо соттолуп акталган адамдар тарабынан арыз түшсө, биз ар бирин кайра карап чыгууга даярбыз. Биз өзүнүн кызмат алкагында биз баа бердик ар бири боюнча. Рахмат. Эми Курманкул Токтаралиевич, баягы иш козгоп ошо сотко барганда ошолорду да көзөмөлдөп, баягы соттордагы бүгүнкү күнү мыйзамсыз иштерди кылбайт болуш керек. Мына коррупция боюнча президентибиз, ошол КМнын башчысы бардыгы катуу күрөш жүргүзүп атат. Эми ошолорду прокуратура тарабынан өзүңүздөрдүн дагы өкүлүңүздөр бар ар бир сотто көзөмөлдөп ишти алып барып, канча административный айыпка жыгылды, ошолордун бардыгын тактап бир жакшылап иш алып барууңуздарды каалайм. Эми сиздердин отчетуңуздарды уктук, колдойм. Рахмат. Рахмет, Акылбек Тогузбаевич. Чындыгында коррупция менен күрөшүүдө мыйзамсыз жерлерди кайтаруу боюнча укук коргоо органдары, прокуратура эбегейсиз чындыгында чоң жумуш алып барып атат. Бул жумушту мындан ары улантабыз. Жана жогоруда да депутат айткандай, бул мамлекеттүүлүк үчүн, мамлекеттин мындан ары түптөлүш үчүн чындыгында мына улуттук коопсуздук кызматы Камчыбек Кыдыршаевич өз өмүрүн өзүнүн керт башын тобокелчиликке салып, уюшкан кылмыштуу топ, жанагы сойкулук боюнча бир топ алгылыктуу иштер жүрдү да. Бул алкагында биз прокуратура четте калганы жок. Албетте ар бир мыйзам көзөмөлдө биз да колдон келген аракеттерди жасап атабыз. Укук коргоо кызматкерлери бул боюнча бүгүн жогорку темпте иш алып барып атат. Мындан нары да улантабыз буюрса. Рахмат.